негизинен билесиздер 13-14 жаштагылар өтө көп ката кетиришет. Ауттан топту туура оюнга кошконду ошол замат үйрөтүшпөйт. Негизинен балдар футболунда аны кийинчерээк үйрөтүшөт. Анткени эң маанилүү нерсе ал эмес. Эң маанилүү нерсе оюнчулардын футболдук чеберчилиги, оюн талаасында өзүн алып жүргөнү, топ менен жүргөнү, топсуз жүргөнү дегендей. Ошондуктан ауттан топту киргизүүгө көбүнчөсү мындай көп көңүл бурулбай калар. Катардагы нерсе билесиздер, биз балдар футболун дээрлик дайыма көрсөтүп келебиз, трансляция кылып келебиз. Байкаганыбыз ошондой. Азыр булар 2009-2010 жылкы балдар. Албетте азырынча жаш. Бирок булардын жаш курагында Ямаль кандай деңгээлде оюнду көрсөтүп атканын билесиздер. Азыр эми 1-2 жыл бир аз жашы албетте тажрыйба чогултуп калды. Болжол мен дал ушулардай убагында Ла Лиганы чаңдатып жүргөн эле. Азыр болсо дарбазачы. Айпаянтып таштап чыгып топту. Отандашын жарым аянтына чейин жеткирген. 3-чү кошумча минутта азыр орун алып жатат. Камбоджа дагы бир гол киргизип коет болду экен. Мындай чоң эсеп айырманын негизинен биз үчүн албетте эсеп сандарында айырмасы азыраак болгону жакшы. Мүмкүн ушул Лаос менен упай санашып калабыз. Ким билет, теориялык жактан андай болушу деле ыктымал. Эгерде алар ушул Йеменди утуп кетчү болсо. Бирок Йемен күчтүү экен. Көрүп атасыздар. Азырынча атаандаштарды ишендүү жеңип келе жаткан эки команда. Бирөөсү Лаос, бирөөсү дагы ошол Йемен. Лаостун кезектеги чабуулу, сонун пас, дагы бир пас керек. Кана пас берилди. Жамал. Жок, ышкырык жаңырып калган болчу бул жерде. Азыр топ дарбаза торунан орун алган учурда деле ал эсепке алынбак эмес. Ошентип убакыт бүттү. 5-1 менен Лаос Камбоджаны утту. Куттуктайбыз Лаостун күйөрмандарын, Лаос командасын. 2 оюнда 6 упай, бул 100% көрсөткүч менен ошондо Лаос келе жатат.